Ошентип адам ар убак бардык изги асыл нерселерге, актыкка, тазалыкка, кооздукка, акыйкатка умтулат. Өзү да башкалардан ушуну күтөт. Бирок ал бардык нерсеге азда үйрөнүп, акырындап үйрө алган сыңары аларды таанып билүүгө да аздап келет. Айталы, адам өзүнүн сырын, чындыгын, кайгы кубанычын бирөө менен бөлүшкүсү келет. Анын колдоосун күтөт. Ал качан ушинтет? Ал качан өзү ишенген, аны уга турган, түшүнө турган, эң башкысы аны кечире турган жанды тапканга чейин ушинтет. Ата канат. Турмушта андай адам дайым эле кезиге өрбөйт, кээде түк кезикпейт да. Ошондон кийин ал адамдардан көңүлү калат. Өзү менен өзү болгусу келет. Бирок адамдын бешенесине жазылган улуу мүмкүндүк бар. Ал жаратканга кайрылуу, андан колдоо күтүү, ага сырын ачуу мүмкүндүгү. Адам жаратканга табынып, ага кайрылганда гана бүтүндөй жан сырын, көңүл черин, көкүрөк күйүтүн, арзуу тилегин, кубанычын, кайгысын ачык айта алат. Ага агынан жарылып төгүлө алат. Жаратканда арыз муңуңду, каалоо тилегиңди, суроо дартыңды муюу угат. Ошентип төгүлүп алып толочусуң, айтып алып агарачусуң, табынып жатып тазарасың, түшүндүрүп жатып түшүнөсүң. Демек, жараткандын кудурети адамга ыймандык жарык жол, жандырар керемет, ага таяныч, кубат берер кудурет. Ошон үчүн адам аны жүрөгүнүн толтоосунда сактап аздектеп, ага сыйынып келет. Ошентип жаратканга болгон ишеним башкалардан мурда адамдын өзүнө керек. Ал адамга тазаланууга, татыктуу жолго түшүүгө, өзүн таанууга мүмкүндүк берет. Демек, жараткансыз жакшы турмушка жетем, теңирсиз башкаларга тең болом, кудайсыз куттуу коом курам, алласыз адилеттүү турмуш орнотом деш, өзүн алдоо менен барабар. Көөдөнү бош адам дайым жарты. Тилекке каршы, бүгүн адам баласы жаратканды тааныбай, анын жан дүйнөсүндө акылга сыйбас аламаттар жүрүп жатат. Ал арада жаңы ишеним жаратуучулар жашоонун чыныгы жолун билебиз, көрсөтөбүз деген көзү ачык окуулар көбөйдү. Өзүбүздүн эле улутташтар теңирман, манасман, мусулман, жоламан болуп бөлүнүп, эл ичинде ынтымак ыдырап, ишеним алсырап баратат. Жараткан болсо бизден адам бол деп үмүт өткөн. Ошондуктан кыргыз урпагы өзүнүн жан дүйнөсүндөгү ыйык, бийик дөөлөттөрү менен ата салтындагы акыйкат аруу ишенимдерин асырап, сактап калуунун аргасын баса ойлонууга тийиш. Бул анын жаратканга, демек өзүнө карай жолундагы өтө жооптуу кадамы болмокчу. Сабыр Иптар уулу, Кыргыз жан дүйнөсү, 1 бөлүмдүн аягы.